Урматтуу мусулман бир туугандар, өткөн жуманын кутбасында мусулманда болуусу зарыл болгон сыпаттар туурасында сөз кылынган болчу. Бүгүн ошол эле кутбанын уландысы катары мусулман ар намыстуу, уяттуу жерлерин арам иштерден коргойт деген тема жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Урматтуу жамаат, Алла Таала Кур'анда ал момундар уяттуу жерлерин коргойт. Алар бир гана өздөрүнүн жубайлары жана күңдөрү менен гана чектелет. Булар үчүн алар жемеге алынбайт. Ким мындан башкасын издесе, чектен чыккан болот деп айтылат. Демек, чын дили менен Алла Таалага берилген мусулман арам болгон зынадан оолак болуп, бир гана адал жол менен үй бүлө куруп жашайт. Алар никесиз ишке эч качан кадам таштабайт. Аятта Алла Таала өздөрүнүн аялдары жана күңдөрү менен чектелет деп жатат. Урматтуу жамаат, күң маселеси тарыхта гана калган бир чындык. Учурда эч кандай актуалдуулугу жок. Ал эми никесиз мамилелер, жарандык нике, эркек жана аял гомосексуализми, мута деп аталган убактылуу нике, педофилия, зоофилия жана башка бузуку адамдардын ойлоп тапкан ар түрдүү кумардануу ыкмалар жана каражаттар аркылуу жыныстык муктаждыгын камсыздоону ислам дини чектен чыгуу деп баалайт жана кескин түрдө тыюу салат. Ал эми чектен чыгып кеткендер сөзсүз Алла Таала тарабынан жазага тартылат. Мисалы, СПИД, чума жана башка жугумдуу оорулар бир жаза катары кабыл алынат. Ал эми акыретте болсо эркек эмес, керек эмес буюм сыяктуу жалындуу тозокко ыргытылат. Урматтуу жамаат, ушул зына сыяктуу арам иштерден коомду коргоо үчүн ар бир жаран үй бүлөсүндөгү жаңы өсүп жаткан балдарга, кыздарга бул иштин жакшы эместигин, бул коомдун келечегине балта чабуу экендигин тынбай түшүндүрүп, алардын ой пикирлерин арам нерселерден тазалап, туура багыт берүүсү зарыл. Эгер бул туурасында маалымат берилбесе, кайра туура, жылуу, жумшак сөз менен түшүндүрүү иштерип алып албаса, эртеңки күнү аттиң кап деген өкүнүч жашоосун каптап калуусу толук мүмкүн. Ошондуктан балдарга эң биринчи туугандарым, ыймандуулукту үйрөтүү үстүбүздө чоң бир милдет болуп эсептелет. Зынага жакындабагыла. Анткени ал эң ыплас, жаман жол. Исра сүрөсү 32-аят.